Bismillahirrahmanirrahim. Бақыттың үрөөнү китеби 9 хадис. Диндин жеңилдики. Ан Аби Хурайрата Абдуррахман ибни Сахр радиаллаху анху قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Абу Хурайра аға Алла разы болсын айтады: Алланың елчisi аға Алланың тыныштығы жана мактоосу болсын мынтип айтканына кулагым чалынды. Мен силерди эмнеден тыйсам, андан алыс болгула. Эмнеге буйрусам, аны күчүңөр жетишинче аткаргыла. Чынында силерден мурда өткөн коомдордун бир далайы көп суроо бергендиги жана пайгамбарына каршы чыккандыгы үчүн кыйрап жок болгон. Бухари, Муслим. 10 хадис. Адал жана таза нерселердин гана кабыл болушу. Ан Аби Хурайрата радиаллаху анху قال Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалама إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. Абу Хурайра аға Алла разы болсын айтат: Алланың елчisi аға Алланың тынчтыгы жана мактоосу болсын мынтип айткан: Алла Таала чынында таза, ал тазаларды гана кабыл кылат. Алла Таала момундарга да элчилерге буйругандай буйрук берген. Тагыраак айтканда элчилерге: О элчилер, таза азыкты гана жегиле жана жакшы амалдарды кылгыла деп буйруса, момундарга: О имандуулар, биз силерге ырыскы кылган таза азыктардан жегиле деп буйруган. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир кишини сүрөттөп, ал алыс сапарда жүрөт. Чачы үксүйүп, чаң баскан, алакан жайып о Роббим деп жалбарат. Бирок жегени арам, ичкени арам, кийгени арам менен азыктанган. Анан анын дубасы кайдан кабыл болмок эле, деди. Муслим. 11 хадис. Анык ишти жасап, күмөн иштен сактануу. Ан Аби Мухаммадин ил-Хасан ибн Али ибн Аби Талибин сибти Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалама ва райханатихи радиаллаху анхума قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
Пайғамбарыбыздың аға Алланың тыныштығы жана мактоосу болсун. Сүйкүмдүү жыты ширин небереси Хасан бин Али ибн Абу Талиб аға Алла разы болсун айтат: мен Алланын элчисинин аға Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун сага күмөндүүнү таштап күмөнсүзүн ал деген сөзүн эсиме түйүп алгам. Tirmizi, Nesai. 12. hadis. Пайдалуу иш менен алектенүү. An Abi Hurayrata radıyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'nih. Hadis Hasan rawahu Tirmizi ve gayruhu hakaza. Abu Hurayra'nın ağa Allah razı olsun айтымында Allah'ın elçisi ağa Allah'ın tınçtığı jana mактоосу bolsun өзүнө тиешеси болбогон ишке баш салбаганы адамдагы исламдын толуктугунан кабар берет. Tirmizi. 13. hadis. Ыйман менен исламдагы бир туугандык. An Abi Hamzata Anas ibn Malik radıyallahu anhu khadimu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme قال La yu'minu ahadukum hatta yuhibba la akhihi ma yuhibbu li nefsihi. Ravahul Bukhari ve Muslim. Allah'ın elçisinin kızmatçısı Anas İbni Malik'tin ağa Allah razı olsun айтымында Пайғамбарыбыз аға Allah'ın тынчтыгы жана мактоосу болсун мындай деген: өзүнө жакшы көргөн нерсени башка бир тууганына да жакшы көрмөйүнчө силердин эч бириңердин ыйманы толук болбойт. Bukhari, Muslim. 14. hadis. Musulmandın canının kadır barkı. An İbni Mes'ud radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La yahillu damum ri'i muslimin yeşhedü en la ilahe illallahu ve enni Resulullahi illa bi ihda selasin. Es-seyyibu zani ve nefsu bin nefsi ve tariku lidinihil mufariku lil cema'a. Ravahul Bukhari ve Muslim. İbn Mes'ud'un ağa Allah razı olsun айтымында Allah'ın elçisi ağa Allah'ın tınçtığı jana mактоосу bolsun mынтип айткан: Allah'dan başka ibadat kılууга ылайыктуу ilah жок экенине жана менин Allah'ın elçisi ekенime күбөлүк берген мусулмандын kanı canı aram. Бирок төмөнкү 3 түрдүү адамга андай эмес: үйлөнгөндөн же турмушка чыккандан кийин зына кылган адамдын, бейкүнөө бирөөнү өлтүргөн адамдын, динден кайтып мусулмандардын катарынан чыгып кеткен адамдын. Bukhari, Muslim. 15. hadis. Жакшы сөз сүйлөө, конокко жана кошунага сый мамиле жасоо ыймандан. An Abi Hurayrata radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme قال Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahiri فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Ravahul Bukhari ve Muslim. Abu Hurayra'nın ağa Allah razı olsun айтымында Пайғамбарыбыз ağa Allah'ın tınçtığı jana mактоосу bolsun kim Allah'a jana ahiret gününe iman keltirse, жакшы сөз сүйлөсүн же унчукпасын.
Kim Allah'a жана ақырет күнүнө ыйман келтирсе, кошунасын сыйласын. Kim Allah'a жана ақырет күнүнө ыйман келтирсе, коногун сыйласын деген. 16-чы хадис. Ачууга алдырбаган адам бейиши. Ан Аби Хурайрата радиаллаху анху анна раджулан قالن للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. Абу Хурайра аға Алла разы болсын мынтип айткан. Бир киши пайгамбарыбызга аға Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун келип, мага насаат айтыңызчы деп суранды. Ал ачууланба деди. Тиги бир канча жолу суранды. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, ачууланба деп кайталады. Бухари. 17-ci хадис. Ар бир ишти жакшылык менен аткаруу. Ан Аби Я'ла Шаддад ибни Аусин радиаллаху анху ан Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалама قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الزجاة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته رواه مسلم. Абу Я'ла Шаддад ибн Аустун аға Алла разы болсун айтымында пайгамбарыбыз аға Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун мындай деген. Алла Таала ар бир ишти чеберчилик менен аткарууну буйурду. Эгер бир жандыкты өлтүрсөңөр, кыйнабай, жеңил өлтүргүлө. Эгер мууздасаңар, жакшы мууздагыла. Кимиңер болсо да курмандыгын кыйнабоо үчүн бычагын жакшылап курчутсун. 18-ci хадис. Таквалык жана жакшы мүнөз. Ан Аби Зар Джундуб ибни Джунадата ва Аби Абдурахман Муаз ибни Джабалин радиаллаху анхума ан Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалама قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض نسخ حسن صحيح. Абу Зар Джундуб бин Джунада менен Абу Абдурахман Муаз ибни Джабалдин айтымында аларга Алла разы болсун, пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун мынтип айткан. Кайда болбогун Алладан корк. Жамандыктын артынан дароо аны жууп кетире турган жакшылык кыл. Адамдарга жакшы кулк мүнөзүң менен мамиле кыл. Тирмизи. 19-cu хадис. Абдулла ибн Аббас аларга Алла разы болсун кеп кылат. Алланын элчиси ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун улоосуна мени учкаштырып бара жаткан. Бир маалда мага кайрылып, балам, сага буларды үйрөтөйүн. Алла Тааланын буйрук жана эскертүүсүнө көңүл бур. Алла Таала да сага көңүл бурат. Бир нерсе сурасаң Алла Тааладан сура. Жардам, коргонуу тилесең да Алла Тааладан тиле. Бардык адамдар сага пайда келтирүү үчүн чогулушса да, Алла Таала сенин тагдырыңа жазганчалык гана пайда келтире алат. Ошондой эле бардык адамдар сага зыян келтирүү үчүн чогулушса, Алла Таала сенин тагдырыңа жазганчалык зыян келтирет. Калемдер көтөрүлгөн, барактар кургаган деди.
Бұл айтымды имам Тирмизи китебине жазып, хадис ишенимдүү деп баа берген. Ал эми имам Тирмизиден башкалардын айтымында хадис мындай баяндалат. Алла Тааланын буйрук жана эскертүүсүнө көңүл бур. Алла Тааланы алдыңдан табасың. Өзүңдүн жыргалчылык мезгилде Алла Таалага тааныт. Кыйынчылык келгенде Алла Таала да сени тааныйт. Билгин, сенин башыңа келбеген нерсе тагдырда жок эле. Сенин тагдырыңа жазылган нерсе сенден четтеп өтүүсү мүмкүн эмес эле. Билгин, жеңиш сабыр менен биргеликте болот. Кутулуу да кыйынчылык менен бирге болот. Албетте кыйынчылыктан кийин жеңилдик, жакшылык келет. 20 хадис. Уяттуулук ыймандын бир бутагы. Ибн Мас'уд Абу Мас'уд ибн Уқба бин Амр Ансари Бадринин, ага Алла разы болсун, айтымында Алланын элчиси, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, мындай деген: өткөн пайгамбарлардан бери эч өзгөрбөй бизге жеткен сөз: уялбасаң каалаганыңды жасай бер деген сөз. 21 хадис. Туруктуулук жана ыйман. Суфьян бин Абдулла Сакафи, ага Алла разы болсун, айтат: мен Алланын элчисине: о Алланын элчиси, мага исламдагы маанилүү, түшүнүктүү бир сөздү айтчы. Муну сенден башка эч кимден сурабайын десем, ал: Аллага ыйман келтирдим деп, анан ошол жолдо туруктуу бол деди. 22 хадис. Абу Абдулла Жабир бин Абдулла Ансари, ага Алла разы болсун, айтат: бир киши Алланын элчисине, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, кайрылып сурады: парз намаздарды окуп, Рамазандын орозосун кармап, адалды адал, арамды арам деп ошого амал кылсам, мындан башка эч нерсе кылбасам бейишке киремби? Алланын элчиси, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, ага ооба деп жооп берди. Харис бин Асим Аш'аринин, ага Алла разы болсун, айтымында пайгамбарыбыз, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, мындай деген: тазалык ыймандын жарымы. Алхамдулиллах деп мактоо айтуу таразанын сооп табагын толтурат. Субханаллах деп арулоону жана Алхамдулиллах деп мактоону чогуу айтуу асман жердин ортосун соопко толтурат. Же бири айтылса да ушундай: намаз нур, садака шоола, сабыр табы бар, жарыгы күчтүү нур. Куран сенин пайдаңа же зыяныңа далил. Адамдардын баары эрте менен чыгышат да напсисин же Аллага ибадат кылууга, же шайтанга кызмат кылууга сатат. Аныгы напсинин дүйнө жана ахиреттин азабынан кутултат же тутултат. 24 хадис. Залымдык кылуу арам. Абу Зар Гифаринин, ага Алла разы болсун, айтымында Алланын элчиси, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, Роббисинин айтканын мынтип баяндайт. Алла Таала мындай дейт: о пенделерим, мен залымдыкты өзүмө арам кылдым жана силердин араңарда да арам кылдым. Ошондуктан бири-бириңерге залымдык кылбагыла. О пенделерим, мен туура жолго салгандардан башкаңар баарыңар адашуудасыңар. Андыктан менден туура жолго салуумду сураңгыла. Силерди туура жолго салайын. О пенделерим, мен тойгузгандардан башка баарыңар ачсыңар. Андыктан менден ырыскы даам сурагыла, силерди тойгузайын. О пенделерим, мен кийингендерден башкаңар баарыңар жылаңачсыңар. Андыктан менден силерди кийиндирүүмдү сураңгыла, мен кийиндирейин. О пенделерим, силер күнү-түнү күнөө кыласыңар. Бүтүндөй бардык күнөөңөрдү кечирүүчү менмин. Андай болсо менден күнөөлөрдү кечирүүмдү сураңгыла, силерди кечирейин. О пенделерим, силердин мага зыян тийгизүүгө күчүңөр жетпегендиктен зыян бере албайсыңар. Мага да пайда келтирүүгө күчүңөр жетпегендиктен пайда да келтире албайсыңар.
О пенделерим, мурда жашап өткөнүңөр жана кийин келе турганыңар инсаныңар жана жиндериңер силердин ичиңерден өтө күчтүү такыба адамдын жүрөгү сыяктуу болсоңор дагы, бул нерсе мүлкүмө эч нерсе кошумчалабайт. О пенделерим, силерден мурда жашап өткөн жана силерден кийин да келе турган инсандар жана жиндер баарыңар эң күнөөкөр адамдын жүрөгү сыяктуу болсоңор да, ал менин мүлкүмдөн эч нерсе кемитпейт. О пенделерим, силерден мурда жашап өткөн жана силерден кийин да келе турган инсандар жана жиндер баарыңар бир жерде турсаңар жана менден каалаган нерселериңерди сурасаңар, мен ар бириңерге каалаган нерсеңерди берсем, менин казынам кемибейт. Кемисе да деңизге салынып чыгарылган ийнедеги суу тамчысындай гана кемийт. О пенделерим, албетте булардын баары силердин аткарган амалдарыңар. Аларды силердин эсебиңерге жазам. Андан кийин аларды соопторун же жазаларын силерге берем. Ким жакшылык көрсө, Алла Таалага мактоо шүгүр айтсын. Ким башка нерсе азап көрсө, өзүнөн башка эч кимди күнөөлөбөсүн. Муслим. 25 хадис. Алланын райымы кенен. Абу Зар ага Алла разы болсун мындай дейт: сахабалардын айрымдары пайгамбарыбызга, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, келип: о Алланын элчиси, байлар бүт соопторду алып кетмей болду. Себеби алар биз сыяктуу эле намаз окушат, биз сыяктуу орозо кармашат. Мындан сырткары мал мүлкүнөн садака, зекет да беришет, дешти. Алланын элчиси, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, аларга жооп берип: Алла Таала силерге да садака кыла турган нерселерди бербеди беле? Ар бир тасбихиңер садака, ар бир такбириңер садака, ар бир тахмидиңер садака, ар бир тахлилиңер садака, жакшылыкка чакырганыңар садака, жамандыктан тыйганыңар садака. Ал эмес жубайыңар менен жыныстык катнашта болууңар да садака, деди. Сахабалар: о Алланын элчиси, биз кумарыбызды кандырсак да садака болобу, деп таңданышты. Алланын элчиси, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, эгер арам жол менен кумарын кандырса күнөөгө батат беле, ошол сыяктуу эле адал жол менен кумарын кандырса соопко ээ болот, деди. Муслим. 26 хадис. Адамдарды элдештирүү жана аларга адилет мамиле кылуу. Абу Хурайранын, ага Алла разы болсун, айтымында Алланын элчиси, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, мындай деген: күн сайын адамдар ар бир мууну үчүн садака берүүсү кажет. Эки адамды жараштыруу садака, бирөөнү улоосуна мингизип же жүгүн артып жардам берүү садака, жакшы сөз айтуу садака, намазга жөнөп ташталган ар бир кадам садака, зыяндуу нерсени жолдон алып салуу садака. Бухари, Муслим. 27 хадис. Жакшылык жана жамандык. Наввас бин Самаандын, ага Алла разы болсун, айтымында пайгамбарыбыз, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, мындай деген: жакшылык бул кулк мүнөздүн көркөмдүгү. Ал эми күнөө сени тынчсыздандырып, башкаларга көрсөтүүнү каалабаган нерсе. Муслим. 28 хадис. Сүннөттү кармануу жана бидаттан сактануу. Абу Наджих Ирбат бин Сария, ага Алла разы болсун, айтат: Алланын элчиси, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, бир күнү эртең мененки намаздан кийин бизге өтө таасирдүү баян кылды. Бул баяндын таасиринен көздөр жашка, көкүрөк коркунучка толду. Биз: о Алланын элчиси, айткандарыңыз биз менен коштошуп жаткан адамдын осуятындай туюлуп жатат. Бизге насаат айтыңызчы, деп сурандык.
Ошондо пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун мындай деди: Силерге айтарым, улуу заттуу Аллага таква болгула. Баштыңар кул болсо да сөзүн угуп баш ийгиле. Чынында силерден кимиңер узун өмүр сүрсө, көп карама-каршылыктарга күбө болот. Менин сүннөтүмдү жана туура жолго баштоочу халифаларымдын жолун бекем кармангыла. Ушул жолдо бек тургула. Динде жок, кийин ойлоп табылган нерселерден сактангыла. Себеби бардык бидат, кийин ойлоп табылган нерсе адашууга алып барат. Тирмизи. 29-хадис. Жакшылыктын эшиктери жана туура жолго багытталган иштер. Муаз бин Жабал, ага Алла ыраазы болсун, айтат: Мен о Алланын элчиси, мени бейишке киргизип, тозоктон куткара турган амалды айтыңызчы деп сурадым. Ал чынында сен кыйын нерсени сурадың, бирок бул Алла жеңил кылган кишиге жеңил эле. Аллага эч нерсени шерик кылбай ибадат кыл, намаз оку, зекет бер, орозо карма жана ажылык кыл деди. Анан сага жакшылыктын эшиктерин айтып берейинби? Орозо калкан, садака суу отту өчүргөндөй күнөөлөрдү өчүрөт. Кишинин түн ортосунда туруп окуган намазы деп анан алардын жамбаштары жаткан орундарынан өйдө болуп, коркуп жана үмүт кылып Роббисине дуа кылышат. Дагы биз ырыскы кылып берген нерседен садака кылышат. Эч бир жан жасаган иштери үчүн өздөрүнө бейиште жашыруун даярдалып койгон кубанычты билбейт деген аятты окуду да, сага иштин башатын, түркүгүн жана туу чокусун айтайынбы деп сурады. Мен ооба, айтыңыз дедим. Алланын элчиси, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, иштердин башаты ислам, түркүгү намаз, чокусу жихад деди. Андан кийин Алланын элчиси, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, эми сага ушунун баарынын тизгинин айтайынбы деп сурады. Мен ооба, айтыңыз дедим. Ал тилин учунан кармап көрсөтүп, мына ушуну тый деди. О Алланын элчиси, сүйлөгөн сөзүбүзгө да жооп беребизби деп сурадым. Ал: ой туулбай туна чөккүр десе, тилинин кесепети болбосо адамдар тозокко тумшугу менен түшмөк беле деди. Тирмизи. 30-хадис. Алла Таала чектеген жана арам кылган иштер. Абу Са'лаба Хушани Журсум бин Наширдин, ага Алла ыраазы болсун, айтымында Алланын элчиси, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, мынтип айткан: Алла Таала парыздарды буйруду, аларды таштап койбогула, ошондой эле чекти чектеди, андан ашык кем кылбагыла. Кээ бир нерселерди арам кылды, аларга жакындабагыла. Кээ бир нерселерди силерге ырайым кылып унчукпады, аны унуткан жок. Мындай нерселерди изилдебегиле. Дарукутни. 31-хадис. Дүйнөгө көз артпоо жана ток пейилдүүлүк. Сахил бин Саад Саиди, ага Алла ыраазы болсун, айтат: Бир адам Алланын элчисине, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, келип: О Алланын элчиси, мени Алла Таалага да, адамдарга да жакшы көрсөтүп турган ишти айтчы деп сурады. Алланын элчиси, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, ага: Дүйнөгө көз артпасаң, Алла Таала сени сүйөт. Пенделердин байлыгына көз артпасаң, алар сени сүйөт деди. 32-хадис. Зыян тийгизүүдөн сактануу. Абу Саад бин Синан Худринин, ага Алла ыраазы болсун, айтымында пайгамбарыбыз, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, зыянын тийгизбегенге да, тийгизгенге да зыян берүүгө болбойт деген. 33-хадис. Исламдагы өкүм чыгаруунун негиздери. Ибн Аббастын, аларга Алла ыраазы болсун, айтымында Алланын элчиси, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, мынтип айткан: Эгер элдерге арткан доосу себептүү сураган нерселери берилсе, кээ бир адамдар бир канча адамдын малы жанына ээлик кылууга умтулмак. Бирок доогерден далил, ал эми доолануучудан касам талап кылынат. 34-хадис. Туура эмес иштен кайтаруу. Абу Саид Худри, ага Алла ыраазы болсун, айтат: Алланын элчиси, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, мынтип айтканын уктум: Силерден кимиңер жаман ишти көрсө, аны колу менен тыйсын.
Эгер андай кыла албаса, тили менен тыйсын. Ага да кудурети жетпесе, жүрөгү менен каршы чыксын. Мына ушул жүрөктөн жактырбоо ыймандын эң алсыздыгы. 35 хадис. Исламдагы бир туугандык жана мусулмандардын өз ара акы укугу. Абу Хурайранын, ага Алла ыраазы болсун, айтымында Алланын элчиси, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, мынтип айткан: бири-бириңерге ичи тардык кылбагыла, бири-бириңерди алдап өз ара бааны көтөрүп соодалашпагыла, ич ара бири-бириңерди жек көрүүдөн сактангыла, бири-бириңерге таарынып терс карап кетпегиле, бири-бириңердин соодаңарды бузбагыла. О Алланын пенделери, бир боор болуп ынтымакта жашагыла. Мусулман мусулмандын бир тууганы. Чыныгы мусулман боордошуна зулумдук кылбайт жана кордобойт, зарыл учурда колдоосуз калтырбайт деп, анан колу менен көкүрөгүн 3 жолу уруп, такыбалык мына бул жерде. Адамга мусулман бир тууганынын өзүнөн төмөн санап керсейгенинен өткөн жамандык жок. Ар бир мусулмандын каны, жаны, малы жана ар-намысы башка мусулманга арам. Муслим. 36 хадис. Жакшылыктардын жыйындысы. Абу Хурайранын, ага Алла ыраазы болсун, айтымында пайгамбарыбыз, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, мынтип айткан: ким бир момундун дүйнө көйгөйлөрүнөн бирин чечсе, Алла Таала анын акырет көйгөйлөрүнүн бирин чечет. Ким кыйынчылыкка кабылган адамды андан чыгарса, Алла Таала аны дүйнө жана акырет кыйынчылыктарынан чыгарат. Пенде башка бир тууганына жардам берсе, Алла ага жардам берет. Ким илим жолуна түшсө, Алла Таала ага бейиштин жолун жеңил кылат. Адамдар Алланын үйлөрүнүн бирине чогулуп, Куран китебин окушса жана бири-бирине үйрөтүшсө, аларга бейпилдик түшүп, ырайым жаап, периштелер курчап алат. Алла Таала аларды жанындагыларга, периштелерге мактайт. Кимдин жакшы амалы аз болсо, тегинин барктуулугу ага пайда бербейт. 37 хадис. Алла Тааланын адилеттүүлүгү, мээрими жана кудурети. Ибн Аббастын, ага Алла ыраазы болсун, айтымында пайгамбарыбыз, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, хадис кудусиде мынтип кабарлаган: Алла Таала жакшылыктарды жана жамандыктарды жазып, андан кийин мындай деп баяндады: ким жакшылыкты ниет кылып бирок аткарбаса, Алла Таала ага толук бир жакшылык кылды деп жазат. Жакшылыкты ниет кылып аны аткарса, Алла Таала ага 10дон 700 эсеге чейин же андан да көп жакшылык кылды деп жазат. Ал эми ким жамандыкты ниет кылып аны аткарбаса, Алла Таала ага толук бир жакшылык кылды деп жазат. Ал эми жамандыкты ниет кылып аны аткарса, Алла Таала ага бир күнөө кылды деп жазат. Бухари, Муслим. 38 хадис. Алла Таалага жакындоо жана анын сүйүүсүнө ээ болуу. Абу Хурайранын айтымында, ага Алла ыраазы болсун, Алланын элчиси, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, мынтип айткан: чынында Алла Таала ким мага жакын болгон адамга, ибадаткөй, Алланын чектерин бузбаган, такыба киши, кээ бирлер мындай адамдарды оолуя деп айтышат, душмандык кылса, мен ага согуш жарыялайм. Пендем мен парз кылган нерселер менен мага жакын боло алат. Пендем нафилдер, кошумча ибадаттар менен мага жакындоону улантса, мен аны жакшы көрөм. Мен аны жакшы көрсөм, уга турган кулагы, көрө турган көзү, кармай турган колу, баса турган буту болом. Жана эмнени сураса берем, мага коргонсо, мен аны коргойм деген. 39 хадис. Ислам дини жеңил дин. Ибн Аббастын, ага Алла ыраазы болсун, айтымында пайгамбарыбыз, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, мынтип айткан: Алла Таала үммөтүмдүн жаңылыштык кылып, унутуп же мажбурланып кылган күнөөлөрүн менин урматым үчүн кечирди. Ибн Мажа, Байхаки. 40 хадис. Акыреттин ийгилиги үчүн бул дүйнөнү пайдалануу. Ибн Умар, ага Алла ыраазы болсун, айтат:
Allah'ın elçisi ağa Allah'ın tınçlığı jana maktoosu bolsun. Meni jelkemden karmap, bul dünyada çoğuçun je jolooçu adamday bol dep aytты. Andan keyin İbn Umar ağa Allah razı bolsun aytat, egerde keç kirse taңды күтпө, taң atsa keçti күтпө. Deniň sow keziňde ooruganга çeyin paydalan, tiriligиңде ölgenge çeyin paydalan. 41. hadis. Allah Taala'nın şariatın erçü. Abu Muhammed Abdullah bin Amr bin As'tın ağa Allah razı olsun aytımında Allah'ın elçisi ağa Allah'ın tınçlığı jana maktoosu bolsun mынтип aytkan. Kaalоосу men alıp kelgen nersеге erçimeyince eç kimiň толук imandуу bola albaysyňar. 42. hadis. Allah Taala'nın keçirimdүүлügü. Anas ağa Allah razı olsun aytat, Allah'ın elçisi ağa Allah'ın tınçlığı jana maktoosu bolsun mынтип aytkanын uktum. Allah Taala aytat, o adam balası, sen keçirim tilep dua kılıp ümit artıp tursaň, kança күнөөң bolsa da keçiremin. Anın köptügün kaparıma da albaymın. O adam balası, kılgan күнөөң asman bulutlarına jetse, kiyin sen keçirim tileseň seni keçiremin. O adam balası, sen maga jer beti tolo kata күнөөң menen kelip, maga eç nerseni şerik kılbay joluksaň, men saga jer beti tolo keçirim menen jolugam.